Басқан ушунчалык жакшы. Канчалык кыймылдасаң, бардык буттарың, бардык организмиң кыймылдайт, ошондуктан жеңил, басканга жеңил болот. Эгер баспай калсам, мен оорулошуп калам. Чарчабайсыз? Чарчап калам да, эгер көп баспай калсам. Ошондуктан мен басканды жакшы көрөм. Көп шаардын кайсы жагына барсам, ыңгайлуу жеринен жөө келгенди жакшы көрөм. Ош шаарынын тургуну Токтобүй Бабашева 82 жашта. Бул куракта да ардагер мугалим ар дайым жөө басып жүрөрүн айтып берди. Анткени бул анын жаштайынан калыптанган адаты. Кыймылды көп жасаган адам оорудан алыс болот дейт каарман. Ошондуктан тең туштарын дайыма кыймылда болууга чакырат. Канчалык алыс басып, бутумдун кумарын кандырсам, ушунчалык рахаттанып калам. Ошондуктан мен бардык немелерим айтам дайым эле. Кыймылдагыла, баскыла. Эми чуркабазакты биз немезе баскандын өзү жакшы, медицинада дагы. Ошодон мен бала кезден көп басканмын. Мүмкүн болушунча өзүңүн боюңу өйдө көтөрүп, биротоло ооруп калдым деп жатып калбастан, же кыймылдап жатып калып эле мени алып келип бер тиги бул дегенден алысмын. Андан көрө өзүм барайын, тигинтейин деп эле өзүм жасаймын. Анан өзүң көтөрмөлөш керек. Сергек жашоо үчүн ар дайым жакшы маанайда жүрүү да маанилүү. Спорт менен машыгып, туура тамактанган пенсионерлер да аз эмес. Алардын айтымында күн сайын өзүнө убакыт табуу ден соолуктун башаты. Дайыма өзүм көңүлүмдү көтөрүп жүрөм. Дайыма туура тамактануу менен, спорт менен занимать этем. Эрте менен эрте туруп дайыма басам, көп басам. Чындыгында туура тамактануу эң ден соолуктун биринчи булагы да. Биз туура тамактанбайбыз да. Туура тамактанып жүрсөң, күчтүү болосуң, оорубайсың эч качан. Здоровый образ жизни дегенде ошол немеде жүрүп, өзүнө өзү каарылык алдырбай, жакшына немеде жүрүш керек да. Мен оюм ошондой. Анан туура тамактанып, өз убагында кандай тамактар жеш керек, ошого да көңүл буруп, спорт менен машыгып, футбол, волейбол, ошого окшогон оюндарды ойноп, ошентип турса өзүнү мындай жакшы сезет да жашоо немесинде. Бүгүн улгайган адамдардын эл аралык күнү. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун түштүк филиалынын адистери шаардагы улгайган адамдарды чогултуп, аларга сергек жашоо образын түшүндүрүштү. 60 жаштан улгайган адамдар күнүнө 30 мүнөттөн кем эмес басыш керек. Бир жумасына 160 мүнөттөн кем эмес күндө басыш керек. Тамактануусу булардын өзгөчөлүктөрү, организмдин өзгөчөлүктөрү, карылардын уже булчуңдары бошош баштайт, баягы жутуу, пишот деп коебуз. Ошол нерселер дагы узарып, жутуу процесстери, анан шилекей бездери азайып баштайт да. Ошондуктан туура тамактанууда булардын биздин тамактарды ошо кайнатып жегенге, көбүрөөк чайнап, майда чайнап жегенге, анан 4 маал тамактанууга. Улгайган адамдар өздөрүнчө тынчтыкта, жакшы сөздөр менен, жакшы маанай менен, жакшы дасторконду коюп, жакшынакай идиштерди коюп, мындай көңүлдү ачат да, ал дагы тамак сиңирүүгө да жардам берет. Ошол нерселерди азыркы күндө үйрөтүп атабыз. Иш-чаранын алкагында адистер 60 жаштан өткөн адамдардын ден соолугунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө, физикалык активдүүлүк жана туура тамактануу узак жашоонун жана жакшы маанайдын негизи экенин белгилешти. 30 мүнөттөн кем эмес, үстүндө физикалык активдүүлүк. Улгайган адамдар бул биздин тарыхыбыздын, маданиятыбыздын, үй бүлөлүк баалуулуктарыбыздын сакталып калышына өбөлгө болгон муун. Ошондуктан жыл сайын 1 октябрда дүйнө жүзүндө бул дата белгиленип, ардагерлерге урмат көрсөтүлүп, коомдогу орду даңазаланат. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош шаары.